Алдамчыларга шерик молдолор, ырчы чоорчу, блогерлер камалсын. Же кооперативтерге ишенбегиле. Алдамчы кооперативтерди, дегеле күмөндүү, элди алдаган бизнестерди жарнамалаган молдолорду, блогерлерди, ырчы чоорчуларды эмне үчүн жоопко тартышпайт? Бул Ихсан кооперативинин жабырлануучулары. Любой адам келеби, алдайт. Мына акыркысы ушуну жазып берип мени алдап кетирген. Мен азыр акчамы чыгармайынча эч жака барбайм, эчтеке кылбайм. Акинайын чыкырсын. Мени алдаган Орозбекти чыкырсын. А бул Ансар кооперативинин жабырлануучулары. Бул ушундай акалга түшүрүп койду Ансар. Кагылайын Эрдос. Өлүп калсам ушу 6 баланы ким убагын ким көтөрөт? Бул миңдеген адамдардын көпчүлүгү ушул кооперативтерди жарнамалаган молдолорго, блогерлерге, ырчылардын жарнамаларына ишенишип катталышкан. Журт, силердин акчаңардын бир бөлүгү Айзада Жамгырчиевада, Азирет Осмоновго окшогон блогерлерде экен. Биз сакал, сенде экен биздин акчабыздын бир бөлүгү. Алыпсыңар биздин акчабызды. Силердин айткан сөзүңөр жалган болуп чыкты. Бизге үй дагы берген жок. Машина да берген жок. Акча дагы берген жок. 1 жылдан бери силердин сөзүңөрдүн жалган экенин, Ансардын сөзүнүн жалган экенин билип, мынантип какшап отурабыз. Бергиле биздин акчабызды кайтарып. Ихсан кооперативи боюнча максат ажы айткан Мухаммед Али Дамыла каякта, анын көзөмөлү гана. Бир гана Ихсан боюнча кабарым бар. Себеп алар болсо башында ушундай тартипсиз эле барып окуп, ислам принцип кандай каржылоолорунан атай сертификаттарды алып, окуулардан өтүп, көзөмөлдө бүгүнкү күндө дагы Мухаммад Али деген Дамыла ушуну көзөмөлдөп неме кылат. Иштесе болот, калгандарына маалыматым жок экен. Аллахым разы болсун, Акинай Турабековна, Ермат Камчыбековичтер болуп чогуп отуруп, эң мыкты жерден бир бөлмөлүү батир белекке беришти. Аллахым ушулардан разы болсун. Жаркын, келечек жаркын муун үчүн, алтын муун үчүн эң мыкты кызмат кылган, ыхласман, итин койгон, жан дүйнөсү менен иштеген ушул компания болсун. Тасқақтай беріңіздер. Аллах Таалам разы болсын. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу бир туугандарым, Аллах субхану ва таала бүгүнкү күнүңөрдү берекелүү кылсын. Жүрөгүңөрдө кандай жакшы тилектер бар болсо, Аллах субхану ва таала кабыл кылган болсун жана орундатсын иншаллаху рахман. Суроо берип жатышат. Устаз, азыр Facebook'ta, başka yerlerde, Instagram'da bir reklama жүрөт. Исламский финансовый кооператив. Бұл боюнча эмне дейсиздер дейт. Кыска айтайын. Кыргызстанда буга чейин жана азыр шариаттын негизинде алып барган, ишмердүүлүгүн алып барган бир да кооператив жок. Исламскийдин ат менен жүрө берсин. Шариат деген атты колдонсун, башка нерсе айырмасы жок. Буга эч кандай ишенбеңиздер. Түшүнүктүүбү? Булардын баары арам, харам болуп эсептелет. Өтө кылдат менен буга жакындаңыздар. Булардын баары динди, исламды, мусулмандардын, биздердин дини сезимдерибизди колдонуп туруп, шайтани болгон иштерди кылышат. Ишенбегиле. Исламский кооператив, исламский эмес, шайтанский, арамский кооператив болуп эсептелет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах субхану ва таала жүрөгүңөрдөгү ниетиңерди, амалыңарды, иншалла дуаңарды кабыл кылып, сиздерди кооперативсиз, банксыз, пайызсыз, Аллах субхану ва таала үйлүү, ордолуу кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мекендештер, молдолорубуздун мына ушундай кылыктары үчүн ислам динибиз жаман көрүнүп атат.
Балким белгилүү молдолордун тарапташтары нааразы болушар. Бирок ошол адамдарга айтарыбыз, силердин молдолорубузду коргогонуңар жакшы. Бирок ислам динибизди ким коргойт? Ким чыныгы ислам динин бийик тутса, күмөндүү кооперативдерди жарнамалаган молдолорду жоопко тартылуусун талап кылат. А эгер ислам динин эмес, абройлуу молдолорду бийик тутса, бизге каршы чыгышат. Урматтуу дин кызматкерлери, силерди калың эл Кудайдын илимин таратуучу катары сыйлап урматташат. А силер болсо күмөндүү бизнестерди жарнамалап, сиздерге ишенген момун мусулмандардын ишениминен кыянаттык менен пайдаланып жатасыздар. Сиздер жарнамалагандан кийин миңдеген адамдар ал кооперативге катталышып, аягында минтип акчадан жок, же үйдөн жок көчөдө калышты. Кудай алдында алданып сыздаган адамдардын көз жашына сиздер дагы күнөөлүүсүздөр. Ансыз да динибиздин душмандары табалашып, мына мусулмандар ушинтип алдашат дешип, табалары канууда. Мусулман катары мен дагы ислам динин жаман көрсөткөн адамдарга каршы турушум керек. А ырчы чуорчу блогерлерге сөз жок. Акча берсең ылгабай баарын жасашат. Урматтуу Ихсан, Ансар кооперативдерине алдангандар, укук коргоо органдарына кайрылып, жарнамалаган, сиздерди ишендирген молдолорду, ырчыларды, блогерлерди дагы соучастник кылып, жоопко тартууларын талап кылыңыздар. Ушул эки кооперативди жарнамалаган адамдардын баардыгын камаса, экинчи мындай иш кылбай калышат. Урматтуу мекендештер, ислам динин жаман көрсөткөн жарандардын камалышын талап кылалы. Мусулман бир туугандар, динибизди коргоп калалы, душмандарга шылдың болбойлу. Алдамчыларды жарнамалагандар камалсын, же жабырлануучуларга акчаларын кайтарып беришсин.